Саламатсыздарбы, урматтуу менин сүйүктүү досторум. Эгерде сиздердин телефонуңуздар катып жатса, эгерде сиздерде сүрөттөр, видеолор телефонуңуздардын памятini толтуруп коюп жаткан болсо, анда сиздер WhatsApp группалардагы мына ушул келип жаткан ар бир телефонго келген смстерден телефонду толтурбай, телефонду каттырбай турган кылып настройка кылып койсоңуздар болот. Сиз ар бир өзүңүз бар группаларды ачасыз. Ошол жерде мына мондай видимость медиа деп жазылып турат. Мына ушуну басасыздар. Ошол жерде сиздин телефонуңузга келген медиа файлдарды телефондун памятиге сакташ керекпи, жокпу деп сурап атат да галереяга. Сиздер мына ушул нерсени жок, сактабай эле коюш керек деп койсоңуздар, ошондо сиздердин кол телефонуңуздар катыбай калат. Кийинки группага дагы киребиз. Мына ушинтип ар бир сиз өзүңүз катталган группалардын настройкасына киресиздер, данные деген жерге киресиздер. Андан кийин видимость медиа нет деп ар бир группаны мына ушундай настройкасынан оңдоп чыгабыз. Кийинки группага киребиз. Данный группага киребиз. Видимость медианы нет дегенге коебуз, болду. Мына ушинтип сиз телефонуңузда канча группа болсо, мына ушул группанын ар бирине настройкадан өзгөртүп койсоңуз эле сиздин телефонуңуз катыбай калат. Бул эң сонун мүмкүнчүлүк. Ошондо сиз кенен эле эч кайсы группадан чыкпастан, өзүңүздүн телефонуңузду каттырбастан, балдардын сабактарыны дагы каттырбастан кеңири көрүп окуй берсеңиздер болот. Эгерде сиздерге видео пайдалуу болгон болсо, ушул видеонун астына лайк басып, биздин каналыбызга катталып коюңуздарды суранабыз. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.